Айсулуу Молдалиева окуучулардын салам айтып кирген күндөрүн Москва шаарында иштеп жүргөн мезгилинде өтө сагынды. Мектептеги китепканада иштеген эже ошол жакта жүрүп да кесибине болгон сагынычы артты. Мен ушул мектептин иштеген күндөрүмдү сагынып, балдар менен ушу китеп берип, балдар менен жакшы мындай кечелерди өткөргөн күндөрүм эстеп, өтө мындай сагынган күндөрүм болду. Эми ал күндөр артта калды. Бул болсо эжейдин 10 жыл сыртта жүргөн мээнетинен жаралган ак өргөсү. Эски үйдү жаңылап, балдарына шарт түзүү үчүн кыйналганына карабай жүрдү. Биз Москвага 2006-жылы жолдошум экөөбүз кеткенбиз. Şu turmuş şartqa байланыштуу şu балдарды бардыгын şu өз ордуна коюш үчүн балдарыбыз чоңоюп калды. Эң чоң кызым Москвага 2004 кеткен. Анан ал жака баргандан кийин жолдошум экөөбүздү 2006 кызым чакырды. Ал жака şu турмуш шартыбызга байланыштуу şu Москвага бардык жолдошум экөөбүз. Эки этаж үйүңүздөр жок эле? Анда бул жок болчу. Биз жолдошум экөөбүз бул жерде орустун үйүн сатып алганбыз, кичинекей 2 комнат. 10 жыл озго оңой айтылганы менен бекенге болгон сагыныч, убакыт кыйынчылык эжейдин жаштыгын алды. Баягы документибиз бүтүп калганда айрыкча ушундай кыйынчылыктар болду. Ал жакта ушу участковыйлар бизди кармап алып, машина менен аяка бияка айланткан күндөрү өзүңдүн айылыңды сагынат экенсиң. Ошондой кыйынчылыктарга туш келгенмен бизди ошондой машинага салып алып, аяка айлантып документибизди сурайт да. Биздики документтерибиз бүтүп калганда сөз, ошо документ убагында жасап албай калсак, ошондой кыйынчылыктарга келгенбиз. Анан 38 жаштагы Элиза бир эмес, бир нече жолу Россияга барып келген мигрант айым. Айтымда алгачкы барганда кыйынчылыктар бир топ болду. Кийинчерээк үйрөнүп калды. Биринчи барганымда квартирада анда көпчүлүк жашайт элек, күйөөм менен бардыгыбыз бир комнатада көп адам болуп. Кийинки барганда өзүбүзчө комната сымайт этип жашадык, айына 15 миңден төлөп. Анан жумуш мага табылышы биринчи барганда оңой эле болду да. Элизанын 5 баласы бар. Убагында берилбеген мээрим, сүйүү тарбиянын жетишсиздиги балдардын келечегине сөзсүз таасирин айткан биздин каарман эне менен бала бир болсо деп тилейт. Анткени ошол эле чоң ата, тайыне же таята ата эне берген тарбияны бере албайт. Бирок ата эненин мээрими жетишпей калат экен да, балагачы тарбиясы жетишпей калат экен. Анан ошон үчүн мен балдарым уже чоңоюп келаткан байланыштан кой миграциянын кереги жок экен. Балдарыма мен тарбия беришим керек экен. Келечекте балдарыбыз тарбиясыз болсо өзүбүзгө кыйын экен да. Ошон үчүн мен бул жерге калууну чечтим да, балдардын жанында болуп, ушу балдарымы татык тарбия берели. Кийин адам болсун деп. Энеге, чоң энеге булар балдар эркелейт экен. Айтканын кылбай, тоготпой калат экен чоңойгондон кийин. Жыргагандан жылкычы болуп турмунбу? Миграцияга кабылуу да турмуштун ордугунан келип чыгууда. Анан да аял биринчиден эне болгондуктан кыйынчылыктарга көп кезигет. Бирок ошол эле кыйынчылыкты үй бүлөсүнүн айылына билдирбей, өсүп өнүгүү мүмкүнчүлүгүн жараткан да мигрант аялдар. Эң негизгиси аялдар баягы коомдо зор күч дейт го. Аялдар активдүү, бардык тараптан аялдар активдүү десем жаңылышпайм да. Аялдар азыр бизде өтө көп. Швейни ачкандар бар, иш орундуктарды жаратып атышат. Миграция, далай ата менен эненин, баланын сагынычы, кусалыгы, жакшы жашоого багыт табуунун айласы аргасы. Аялдар үчүн бул оор көйгөй. Бирок жашоо өзү күрөштөн туруп, мыкты болууга чакырат. Ал эми миграцияга кабылган аялдар күч менен сабырдуулуктун артында мыкты жашоого жетишип келгени кубандырат. Гүлжан Амандөө, Баяман Тургуналиев, Сузак району.